Аты-жөн Майдана Нуриева, Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу Атабеков айыл өкмөтүнүн Кызыл Багыш айылынан болом. 3 бир тууганмын, 3 бир туугандын эң кичүүсүмүн. Анан бул жерде ачып баштаганыма буюрса 1 айдан эми өтүп баштады. Буга чейин үйдө тигип, өзүм ушул тармакта окуп жүрдүм. Андан кийин ошол USAID жана Агахам фонду каржылаган долбоорго катышып калдым. Ал жакта бир жумалык окутуу болду. Бир жумалык окутуудан соң бизге ушундай бир грант болот деп айтылды. Ошол гранттын негизинде өзүңөрдүн стартап бизнес идеяңарды жазгыла, анан биз колдоп беребиз, кимдики жакшы болсо деп айтты. Ал жакта бир 18-19 адам катыштык. Алардын ичинен ошол 3 адам тандалып алынып, арасынан мени дагы тандап алышты. Мен айткан оборудованияларым $3000 чейиндик болду. Айткан нерселердин баарын алып берип, ошол каржы жактан алар колдоп, ушинтип учурда иштеп жатабыз. Данакер коомуна кошулганыма 2 жылдын жүзү болуп калды окшойт. Ошол бир иш-чаралардан көрүп эле кошулуп калдым, Айжамал эже менен таанышып. Анан алгачкы жолу ошол Ошко, Бишкекке ар кандай семинар, тренингтерге чакырып, ушундай тренингтерге коомго аралаша баштаганмын дегендейчи. Анан ошентип жүрүп, тошто түшүндүм, долбоорлор менен иштешкен пайдалуу экен, жакшы экен депчи. Ошентип жүрүп, бул долбоорду да таптым да. Скорость негизи акырындан күчөп атат. Мурда 1-2 эле нерсе тиксек, азыр мисалы ушунун баарын бир күндө эле бычыдык. Бул жакта 6 кийим тигилди. Бир күндө бычып, бир күндө тиксек болот экен. Бир 10 кийимге чейин тиксек болот экен да. Бычып тиккенге жетишет экенбиз. Бирөөбүз бычып, бирөөбүз тиккендечи, 2 кыз менен эле. Кардарлардын талабын алгач аныктоо үчүн ошол жалпы эле кийимдерди реклама кылып көрдүк. Рекламалык бөлүгүм основной меники Инстаграмдан кетет. Анан айланамдагы эле адамдар бири угуп, экинчиси келе берет да. Анан соцсеттерге койгондо ошол көбүнчө кыздар ушул улуттук баш кийимдерге кептакая деп коет. Ошоларга кызыгып көбүрөөк басым жасалып атат азыр. Бишкектен, Оштон, өзгөндөн доставка жөнөтүп турам да. Анткени бул нерсе бардык жакта тигиле бербейт экен. Национальный нерсеге басымдуулук талап күчөп баштаптыр да. Анан ушул сезонго жараша ар кандай спортивка сыяктуу нерселер заказ келип турат. Анан аларды эми мисалы материалдардын аттарын айтам, же болбосо интернеттен ошол материалды даана чагылдырып берген сүрөттөрүн алып, ушундай материал деп кардарга жөнөтүп көрөм. Анан алар ооба ушул жакты ушундай цветинен, ушундай размерде деп алар айтса, ошондой размерде тигип, алыста болсо сала беребиз, жакында болсо келип көрүп, кийип алып кетишет. Негизинен мен Айдана менен интернет аркылуу эле, мындай эле стористер аркылуу таанышып жүрүшүбүз. Анан бир учурда эле бунун эжеси мага сунуштап калды. Ушундай ишчилер керек болуп атат, барасыңбы, барсаң өзүңө да жакшы болот депчи. Анан макул деп өзүнүн номерин алып, байланышып, ушул жерге келип, анда биринчи мен келген бул жерде эчтеке жок болчу да. Келип сүйлөшүп, бунун мүнөзү жакты, эң биринчиден жөнөкөйлүгү. Анан мындай бир бул кыз менен иштесем алып кете ала тургандай болдум да. Ошондуктан негизи бул менен иштешип жатканыма 1 ай болуп калды.